bir kara bayır tap aldım. Негизи алыстан издеген жакындан чыгат деген. Өзүмдүн укамда bir кара байrak бар экен. Кара байыр бир аз көрбөйсүз го. Анан ошо кара байыр деген атты кароосу кандай болот? Ошол тууралуу бир аз бир түп тамыры каяктан келген, ошол тууралуу бир аз бир сурайынчы деп атам. Негизи атка кызыккан адамдар болсо балким кээ бир жери пайдасы тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ассалам алейкум. Жакшы иштер болуп атпайбы? Ошо бир кара байыр тууралуу кайсы жактан келген, мунун кароосу кандай болуп атат, ошол тууралуу кыскача айтып берсең. Биринчи ошол кайсы жактан келгендигин. Ассалам алейкум. Сиздин подписчиктериңизге ассалам алейкум. Бул негизинен бул ат казармадан алынган ат бул. Жака келген. Ошоктон жергиликтүү жылкыларынан ошондон бери ушу кароосу ушу 2 жылдан бери карап улак тартып келди. Канча жашында келген? Бизге 5-сында келген. Азыр ошондо 2 асы болуп калат. Ушул жылы 2 асы болду. 2 асы болуп калат да. Бул башка мисалы башка породаларга караганда мисалы азыр көп эле жанакы данчак, анан дагы эмне дегендер бар. Польша деп атат го. Аларга караганда булардын ушул кара байыр өзүнүн кыргызылыгынын артыкчылыгы кандай экен? Муну эми мал салганда эмнеңерден үйүрү кандай болот? Биринчи ошо мал салгандай экен. Же келер менен үйүргө коюлду. Бул келген жылы ошо жазда үйүргө коюлган, ушу 1 жашында. Жаңа сыйында. Ооба. Жаңа сыйында үйүргө коюлуп, үйүргө деле бекем чыгат. Чыкты бул. Үйүрү жакшы болуп атам? Үйүрү дагы жакшы. Ошо сиз айткан баягы данчактардан же болбосо польшалардан айырмачылыгы мунун. Аларкында көп жанын ичке болуп же болбосо. Баягы ичиге тийбей тура бербейт да булчу. Бул 1-2 күн дем алса кайра өз мурунку абалына кирип калат. Чыйраак болот аларга караганда. Чыйраак болот. Анан кийин талаа түзгө дагы жакшы да. Үйүрү деп калып үйүрү канча бээге коюлду, мисалы үйүрүштөр кандай болду, мисалы чолту кээ бирлер койгондо мисалы жаңы коюлганда билинет го, кээ бир үйүрбөй кетип калар, ташкырткыга же чачырап берет. Бул кандай болду ошол жайга? Бул ошо биринчи жылы коюлган эле ошо. Өз негизи бир 10дон ашык бей коюлган өзү. Жаңа 8 тууар бар арасында. Ошо коюлуп жакшы алып жүрдү. Жакшы алып жүрдү. Бербеди. Азыркы убакта да коюп жүрөт. Эми буюрса быйыл коебуз. Чоң жайлоого барат, Чоң жайлоого казармага барат. Бир нерсени айта кетейин тоонор. Кээ бирлер чоң жайлоого барганда жакшы ат коюш керек деп эми чоң жайлоого баргандардын бир кыжалатчылыгын сезгем да. Себеби ал жакка барганда бээлерди билесиздер, то бир башкача бир жерлерде жүрөт. Аны кароосу булардыкы бир аз башкаларга карагандачы. Анан алар кээ бирлер айтат, бирден экиден бээ жок кылды, мына айгырды ошентип кээ бирлериники угуп калам өкүнүпчү. Анан ошол жагынан кандай бул мындай кем каршы болбоду, жакшы эле толук алып жүрдү дегендейчи. Жана сиз айтканыңыз боюнча немеде кулунга атака жасоодо деген да. Жок, кулунга жасоодон кээ бирлер айтканда мисалы жайлоого алып барып таштап коет го жылкыларды көбү. Анан таштап коюп, кайра 1 айдан же 20 күндөн барса жок дегенде бир беси же башка эле эми чоң жайлоого билесиңер, бир райондон дагы бир башка район, 2 район аралыгы өтө узактагы райондордун ары бери чогулат да чоң жайлоого. Ошондо башка эле бир райондун алып коюптур дегендер болот да, жоготуп өттүр деген болот да. Бул жоготпой эле жакшы алып жүрдү, кандай жүрдү дегендей. Бул ошо жерде коюлган жазга мал. Ошол бүт боюнча эле күзгө мал алып келди ушул жерге. Ошол баягы бөлүп, баягыдай болуп же башка нерсеге кошулуп кетип бирден эки кандай болуп атат. Сүйлөгөн сайын суралап берет экен, кулун деп калдым. Кулунга кандай болду, тийбедиби? Бул кулунга тийбеди, ошо алынганда эле ошо товар бийлери коюлду, ошо кулундар менен ошонун жакшы карады. Жакшы эле болду. Кээ бир аттар жанакы башка аттын кулуну болгончу кээ бирлер кол салып берет, мында андай болбоду. Жок, мында андай болбоду. Эми ар кандай аттар бар да, эми бири салат, бири салбайт. Бул салбады да. Негизи салбады. Үйүргө жакшы. Үйүргө жакшы чыкты. Малга минилбеди бирок. Малга деле мине элек. Малга деле мине. Улакка деле универсал да. Негизи кара байырдын артыкчылыктары ошол да, артыкчылыктары. Артыкчылыгы ошол. Чарчабайт, чыйрак. Талаа түздө. Бул бою кандай болуп калат, бою? Боюн өлчөбөдүк канча экен. Болжолду. Болжолду ошо 1.50 чыкса керек. 1.50 жок, 1.60 го дейм, Се менин боюм өзүм эле сразу салыштырып атам да боюмачы мынча. Ушу 1.60 чыгып калышы мүмкүн. 1.60 болсо керек. Таза кара байыр көрөт астар. Түсү, бою туура келип атат да. Кыска маек үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, ден соолук бололу, ама. Ишиңизге ийгилик.